Президенттин Россияга болгон иш сапарында эки өлкөнүн министрликтери менен ведомстволордун ортосунда маанилүү эки тараптуу келишимдерге кол коюлду. Айыл чарба министрлери Аскарбек Жаныбеков жана Дмитрий Патрушев Кыргызстанга айыл чарба азыктарын жеткирүү маселесин талкуулады. Алар тийиштүү документке кол койду. Соода сатык бар жерде гана экономика өнүгө алат да. Эми анын негизги себеби сөз коронавирус болду. Чет мамлекеттин баары жаап коюп, ошонун кесипетинен чыкпай калды. Бирок мен таң калтырганда ошо пандемия болуп турса дагы былтыркы жылы 2000 жылы жалпы сооданын 65% импорт, 35% экспорт болуптур да. Теңирден тескери болуш керек да, биз ушуга умтулушубуз керек. Биз сыртка 65% чыгарыш керек жалпы сооданын ичинен. Ал эми 35%-ын сырттан алып келсек болот да. Бул келишимге ылайык орусиялык компаниялар буудай, арпа, соя жана башка дан азыктарын жазга айдап себүү үчүн үрөндөрдүн элиталык сорттору менен камсыз кылат. Мунун бардыгы өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Эки өлкөнүн балык чарбаларынын жетекчилери дагы кызматташууга кызыктар. Вице-премьер-министр, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков жана Россиянын өнөр жай жана соода министри Денис Мантуров кол койгон кезектеги келишимде бүгүнкү күндү маанилүү болгон тигүү тармагындагы маркалоо маселеси козголгон. Азыр ушул маркировка боюнча мамлекеттик деңгээлде биздин ушул жеңил өнөр жайынын саткан адамдарга колдоону көрсөтүш керек. Эгерде мамлекет тараптан баардык колдоолор болсо, бул маркировка маселеси тез арада чечилип, биздин экспорттун көлөмү көбөйөт. В любом деле есть, особенно на первоначальном этапе. Бардык нерсенин башталышы оңой олтоң боло бербейт. Кыргыз өндүрүшчүлөрүнө мамлекет тарабынан колдоо керек. Товарлардын маркировкасы өндүрүлгөн жерден боло турганын экспортерлор түшүнүп, тез арада муну ишке киргизиши зарыл. Документтин алкагында Россия Кыргыз тарапка товарларды маркалоо боюнча маалыматтык тутумду бекер берет. Бул азык-түлүктүн көзөмөлдөнүшүн камсыз кылып, контрафакт товарлар менен күрөшүүгө багытталган. Өткөн жылдын август айында өкмөттүн чечимине ылайык Альфа Телеком ишканасы товарларды маркалоо жана көзөмөлдөө боюнча улуттук тутумдун оператору болуп дайындалган. Поставщики товаров в Российскую Федерацию Товар өндүрүүчүлөр, экспортерлор бизге арыз менен кайрылып, келишим түзүп, белгилөө кодун алып, товарларын маркалоого даярдана беришсе болот. Эске сала кетсек, өткөн жылдын июль айынан баштап Россияда анык белги улуттук өндүрүмдү маркалоо системасы киргизилген. Ал эми ушул жылдын башынан бери жеңил өнөр жай продукциялары милдеттүү түрдө маркаланат. Белгилүү болгондой, Кыргызстандан Россияга ири көлөмдө кийим-кече экспорттолот. Мамлекет башчысынын иш сапарынын биринчи күнү энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевдин россиялык кесиптеши Николай Шульгинов менен эки тараптуу жолугушуусу болду. Тараптар энергетика тармагындагы, анын ичинде Кыргызстандагы гидроэнергетикалык объектилердеги кыргыз-орус кызматташтыгынын учурундагы абалын талкуулады. 24 февралда COVID-19га 100 000 изилдөө жүргүзүү үчүн ПЦР тесттери жардам катары Кыргыз тарапка өткөрүп берилди. Гуманитардык жүк Кыргызстанга 25 мартта жетет. Мирбек Мулдакунов, Аяна Душекеева, Аскар Улан уулу, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24, Москва шаары.